Жума күнү кечиіп келсең, имам хутба окуп жатса, 4 рекет сүннөтү окуй берсе болобу? Көзүң жетип калсачы, жетишпей каламбы деп кандай кылыш керек? А эгерде фарызга эле жетишип калсаң, кийин кандай ниет кылынат? Жума намаздын 4 рекет сүннөтү болобу же пешим намаздын сүннөтүбү? Алла разы болсун. Аллаху акбар. Жумага кечип калдыңыз эле. Келсеңиз хутба айтып аткан экен, окубайсыз сүннөт. Не кылма? Хутбаны угасыз. Жуманын хутбасы тугандар, бул улуу амал. Бул шарт. Жума хутбасыз болбойт. Хутба болбосо жума болбойт. Бул шарт, бул фарыз деген даражасында. Угуу дагы важип, милдеттүү. Хутбаны угуп атканда, ушу уккан адамдар 2 рекет намаз окуйт го? Намаздын абалындай болуп отуруш керек. Сүйлөгөн болбойт. Намазда кандай? Сүйлөсө болобу, болбойбу? Болбойт. Жуманын хутбасы окуп атканда дагы сүйлөсө болбойт. Бирөө ойноп атса, мындай болсо, ошону кой деп айтса дагы болбойт. Себеп дегенде, мисалы сен намаз окуп атасың, жаныңда бирөө ойноп атат. Ойноба деп айтсаң не болот? Намаз сиздинки да ошондой болуп калат дейт. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн фукахалар айткан таксырлар. Мына өтө жакшы мында суроо берди. Буларда жуманын карап туруңуз. Хутбасы. Бул 2 рекет намазга кайым макам орун басар деген. 4 рекет окуйт элек го пешинде. Жумага келген 2 болуп калды го. Ошо экөөнүн орун басары деген хутба. Ушунчалык айтат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистер бар. Бирөө бекерчи болсо, ошону андай кылба, бекер ишти кылып атса, өзү иш бекерчи ишти кылды дейт да. Кылуу. Ошон үчүн өтө көңүл буруш керек. А тем более келип аткандан кийин намаз окусаңыз болбойт. Жума хутба келип отуруп угасыз. Жума окулат го? Биринчи жумадан кийин 4 рекет, анан жумадан мурдагы 4 рекет бар го? Ошону кошо окуйсуз. Болду. Пешим деп окубайсыз. Жуманын сүннөтү деп окуйсуз. Жуманын сүннөтү муаккада кирет. Так, эмне деген сурооңуз бар эле? Көзүң жетип калса, жетишпей каламбы деп кандай кылыш керек? Караңыз. Эгерде хутба баштар элек болсо окуңуз. Хутба баштар элек болсо. Анда баштап алдыңыз да. Сиз 2 рекет окугандан кийин хутба бул жактан башталып кетти. Толуктап аласыз, анан угасыз. Шо?